Акчаң көбөйсө экинчи аял ал. Аял алыш керек, экинчи аял алыш керек деген түшүнүктөгү адамдар бир маселени билип коюш керек да. Кыйналып жаткан семьяны кароо максатында продукты менен тамак аш менен ошол жетим балдарын багып алайын деген максатта үйлөнүп, белин ошол нерсеге байлап жаткан эркектерден Аллах ыраазы болсун. Бирок биздеги көп туура эмес түшүнүктөр биринчини алат, кордойт, аны жер менен жексен кылат, бүт жан дүйнөсүн сындырып, көңүлүн сындырып, анан экинчисин аракет кылат да. Экинчиси кандай болуш керек? Турмушка чыга элек болуш керек, сулуу болуш керек, студент болуш керек, ушундай шарттарды коюп алган да өзгө өзү. Бүгүн ниетибиз, калыстыгыбыз менден сурашат, ушу экинчиге үйлөнсөм болобу? Ушул суроону бердиби ал? Демек ал даяр эмес да. Бул нерсени билген адам, түшүнгөн адам, руху бүт даяр болгон адам эч кимден сурабай эле үйлөнөт. Аялым билип калса эмне кылам, анан билип калса эмне кылам? Сен даяр эмессиң сен. Аялыңан коркутасың го, бир аялыңды башкарып айтасың. Ошондуктан айта турган маселе адилеттүү болушубуз керек, эркектер. Адилеттүү болушубуз керек. Мисалы биздегилер кичине акча таап калса, экинчи аял алам дейт да. Ал эми Европада башка жерде кичине акча тапса, бизнес кылам дейт да. Айырмабызды билишибиз керек. И мусулман сыпатыбызды жоготпошубуз керек. Мусулман сыпатыбызды жоготпошубуз керек. Анан кээ бир эркектер бар. Динди маска кылып алган да. Динди маска кылып алган. Кыздарды азгыруу, кыздарды алдоо маселесинде динди ортого коюп алган. Ошол сакалы бар, ошол Кудай деп сүйлөйт ар бир сөзүндө. Кызды алдайт. Кээде диний таалимдерге алып, никеси жок ортосунда, диний таалимдерге алып барып жүрөт. Диний нерселерге алып барат, кыз дагы ишенет, демек бул ушундай немелерди берип атат, ушундай таалимдерди берип атат, дин жөнүндө сүйлөп атат, 100% ишенсе болот деп диний сезимдер менен алданып калат да. Ошондой эркектерге эскертүүм, масканы, фальшивый жүзүңөрдү дин кылып албагыла. Мунун азабы 2 эсе 3 эсе катуу болот. Кудайдан коркула.